Алгебралык туюнтмалар. Алгебралык туюнтмалар тамгалардан турат жана сандардан куралып, алгебралык амалдар менен, башкача айтканда кошуп, кемитүү, көбөйтүү, бөлүү, даражага көтөрүү, тамыр чыгаруу, ушул сыяктуу амалдар менен байланышкан туюнтманы айтсак болот. Алгебралык туюнтмада тамгалар булар өзгөрмөлүү чоңдуктар же болбосо белгисиз сандар деп аталат. Бизде көрүнүп тургандай 2х квадрат минус 12х плюс 5 алгебралык туюнтмасында 2 бул жерде коэффициент, x квадраттын x квадрат, x бул белгисиз сан, x'тин даражасы 2, ал эми коэффициенти дагы 2. Кийинки мүчөнү карасак, бул x 12 көбөйтүлгөн x бул белгисиз сан, өзгөрмөлүү чоңдук же болбосо белгисиз сан. Анын коэффициенти 12. Ал эми 5 бизде бош мүчө деп аталат. Кийинки туюнтмада деле 25 коэффициенти, x белгисиз сан, 2 анын даражасы x квадрат болуп калат. Кемитилген y-тин 3-чү даражасы. Мында дагы y бизде белгисиз сан, өзгөрмөлүү чоңдук. Ал эми 10 бош мүчө. Кийинки алгебралык туюнтманы карасак, эгерде бизде x'тин ордуна 2, y-тин ордуна 3 койсок, анда биз 2 көбөйтүлгөн y-тин ордуна 3-түн 3-чү даражасы кошулган x-тин ордуна 2-нин 2-нчи даражасы барабар бизде 3-түн 3-чү даражасы 81 көбөйтүлгөн 2 кошулган 2-нин 2-нчи даражасы 4. Демек 81-ди 2 көбөйтсөк 2 162 кошулган 4. Мындан 168. Демек биз көрүп тургандай, белгисиз сандардын же болбосо өзгөрмөлүү чоңдуктардын ордуна берилген коэффициенттерди, сандарды коюп, бул туюнтманы чыгардык. Ал эми кийинки 2 кошулган 3 кемитилген c туюнтмасы берилсе, бизде a 10, b 2, c 4 болсо, анда 2 көбөйтүлгөн 10 кошулган 3 көбөйтүлгөн 2 кемитилген 4 туюнтмасын чыгарсак 20, 3 менен 2-ни көбөйтсөк 6, 26. Демек 26-дан 4-тү кемитсек 22 деген санды алдык.